Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Менин аты жөнүм Суюнова Айкөкүл Абдыкаровна, Исхак Разаков атындагы Кызыл Кая лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенемин. Биз бүгүнкү видео сабагыбызда мамлекеттик тил предметинен 8-класстар үчүн, тактап айтканда орус класстары үчүн 3-чейректе өтүлгөн темалар боюнча кайталоо сабагын өткөрөбүз. Анда урматтуу 8-класстын окуучулары бул видеону кунт коюп угуп чыккыла, көрүп чыккыла, андан кийин берилген тапшырмаларды аткаргыла. 3 чейрек ичинде өтүлгөн грамматикалык темаларды эске салабыз, балдар. Бизге маалым, биз бул чейрек ичинде бышыктооштун түрлөрүн өттүк. Кыргыз тилинин синтаксис бөлүмүндөбүз. Айкындооч мүчөлөрдүн ичинен бышыктооч жана анын түрлөрүн өттүк. Эске салабыз, бышыктооштун 6 түрү бар, аларга бирден-бирден токтолобуз. Мезгил бышыктооч кыймыл аракеттин боло турган, болуп өткөн мезгилин билдирип, качан, качандан бери, качанга чейин деген суроолорго жооп берет. Орун бышыктооч кыймыл аракеттин ордун жана багытын билдирип, кайда, кайдан, каерде деген суроолорго жооп берет. Сыпат бышыктооч кыймыл аракеттин сыпатын билдирип, кандай, кантип, кандайча деген суроого жооп берет. Өлчөм бышыктооч кыймыл аракеттин санын, иретин, өлчөмүн билдирип, негизги суроосу канча. Себеп бышыктооч кыймыл аракеттин ишке ашуу себебин түшүндүрүп турат. Эмне үчүн, эмне себептен, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Ал эми акыркысы максат бышыктооч болсо, кыймыл аракеттин ишке ашуу максатын билдирип, эмне үчүн, эмне максатта, эмнеге деген суроого жооп берет. Бул себеп бышыктооч менен максат бышыктоочтун бири-биринин айырмасын билүү үчүн бир аз кыйналганбыз. Дагы бир сере эсибизге салабыз, балдар. Себеп бышыктоочто кыймыл аракет болуп өткөн кыймыл аракеттин себебин билдирет. Ал эми максат бышыктоочто али ишке ашыйлы кыймыл аракеттин максатын түшүндүрүп турат. Биз бул темалардын ар бирине бирден сабакта токтолуп, көнүгүүлөрдү иштеп, эрежелерин карап чыкканбыз. Демек, бул эрежелер бизге канчалык деңгээлде жогумдуу болгондугун анда бул практикалык көнүгүү менен иштеп көрөбүз. Сүйлөмдөрдү окуп чыккыла, сүйлөм мүчөлөрүнө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Бул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар, балдар. Андан кийин үлгүдө көрсөтүлгөн тартипте талдайсыңар. Үлгүгө көңүл бургула. Бул жерде бул күнү жыйын жандуу өттү. Демек, биз сүйлөмдөн алгач баяндоочун табабыз. Бул сүйлөмдө баяндооч өттү деген сөз этиш сөз түркүмүнөн туруп атат бул жерде. Эмне болду? Өттү. Эмне өттү? Жыйын өттү. Сүйлөмдүн ээси жыйын. Жыйын кандай өттү? Жыйын жандуу өттү. Демек, кыймыл аракеттин сыпатын билдирип турат. Сыпат бышыктооч. Кыймыл аракет жыйын качан өттү? Жыйын бул күнү өттү. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Бул мезгил бышыктоочтун милдетин аткарды. Көнүгүүнү иштеп, өзүңөрдүн мугалимдериңерге тапшырманы жөнөтөсүңөр. Анда эмесе андан ары жылабыз. Сөз өстүрүү тексттерин эске салабыз. Бизге маалым, биз грамматикалык теманы өткөндөн кийин, андан кийин дароо эле сөз өстүрүү үчүн тексттерди өтөбүз. Биринчи текстибиз биздин кызыктуу текст Сулайман Тоо деген текст болгон. Негизги маалыматтарды кыскача эске салып коебуз, балдар. Сулайман Тоо Ош шаарынын борборунда жайгашкан. Силер көрүп турган жери бул Ош шаары, ушундай чоң шаардын так ортосунда Сулайман Тоонун жайгашып калуусу бул өзүнчө эле бир кереметтүү көрүнүш. Бул тоонун аталышы Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштуу. Анткени ал ушул жерде тактыда отуруп, бүтүндөй жан-жаныбарларга бийлик жүргүзгөн деп айтылат уламыштарда. 14-кылымда Бабур Орто Азияны бийлеп турган мезгилинде бул жерге хужра курдурган. Хужра кичинекей ак таан болгон. 2009-жылы болсо Сулайман Тоо ЮНЕСКОнун материалдык баалуулуктар деген бөлүмүнө Кыргызстандын атынан катталган.
азыркы күнгө чейин Сулайман Тоо өзүнүн ыйыктыгы, сыйкырдуулугу, кереметтүүлүгү менен Мекке сыяктуу адамдарды өзүнө тартып турат. Биз бул теманы өткөндө бул жердеги музейди, андагы үңкүрлөр жөнүндө дагы маалыматтарды алып, видеолорду көргөнбүз. Экинчи текстибиз. Саатты ким ойлоп тапкан? Демек, бул текстте биз сааттын ким ойлоп тапкандыгы жөнүндө так маалымат жок деп айтабыз. Анткени адамдар байыртадан эле кум сааттарды, күн сааттарды иштетип жүрүшкөн, убакытты билүү максатында. Кийинчерээк механикалык сааттар пайда болду, андан кийин асма сааттар пайда болду, кийин чоң мунаралардагы сааттар пайда болду. Бул цифраларды карап көңүл бурабыз балдар. 12-13 кылымдарда саатка тиешелүү кандай окуя болгон эле? Эстеп көрдүкпү? Демек, бул жерде, бул мезгилде механикалык сааттар пайда болгон. Ал эми 1288 жылдан баштап Вестминстер аббатчылыгы бийик нерсеге тагылган тегерек сааттарды пайдалана баштаган. Бул силер көрүп турган имарат, мунара Вестминстер аббатчылыгы. Ушул жерде сааттарды кооздук үчүн тага башташыптыр. Ал эми 1404 жылы болсо, улуу князь Василий Дмитриевичтин буйругу менен Спасск мунарасындагы силер көрүп турган саат коңгуроо кага баштаган. 17 кылымдардын аягында болсо, буга чейин мүнөт деген саатта жебе жок болгон. Ошол мүнөт жебе 17 кылымдын аягынан пайда боло баштаган экен. Кийинки текстибиз. Бул күмбөз силерге тааныш. Бул айтылуу Манас күмбөзү деген аталыш менен аталып жүргөн архитектуралык курулуш. Манас айылы деген текстибиз. Манас айылы Талас облусунда жайгашкан. Айылды бөлүп Кең кол суу сагып өтөт. Бул жерде Кароол дөбө бар. Ал Кароол дөбө өз учурунда Манастын жигиттери кароолчулук кылышкан деп айтышат. 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата күмбөздү реставрация кылышкан. Ушул күмбөздү ал жерде азыркы учурда музей бар, чоң комплекс курулган, өзүнчө бир Манас Ордо деген бир комплекс жайгашып турат. Кийинки текстибиз силер үчүн кызыктуу болгон жаныбарлар дүйнөсүндө деген текст болгон. Бул текстте биз эң чоң жаныбарлар, эң кызыктуу жаныбарлар жөнүндө сөз кылганбыз. Өлчөм бышыктооч деген темадан кийин келгендиги үчүн мен бул сүйлөмдөрдү алдым балдар. Сүйлөмдөрдөн өлчөм бышыктоочторду тапканга аракет кылабыз. Коён менен чычкан өтө уйкучул болот. Алар бир суткада 20 жолу уктап, 20 жолу ойгонот. Эмне болот? Ойгонот. Эмне кылат? Ойгонот. Канча ойгонот? 20 жолу. 20 жолу уктап. Демек, 20 жолу деген өлчөм бышыктоочтун ролун ойноду. Мышык 12, ит 20, уй 30, жылкы 50, карга 150, ташбака 200 жыл жашайт. Эмне кылат? Жашайт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмне жашайт? Ташбака, мышык, ит сүйлөмдүн эси. Канча жашайт? 200, 12, 20, 30, 50, 150 жыл. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу, өлчөм бышыктооч болду. Кийинки текстибиз Кыргызстандагы мунаралар. Бул сөздөргө маани бергиле. Андан кийин алдыда сөз кыла турган мунаралар жөнүндө айтылган баяндамада кандай мааниде колдонулгандыгын чечмелеп көрөбүз. Мунара, эстелик, намаз, тепкич, өкүмдар, күмбөз, баалуу, мурас. Эсиңерде болсо, бул мунара Чүй өрөөнүндөгү Токмок шаарына жакын жерде жайгашкан. 11 кылымдагы айтылуу Баласагын шаарынын калдыгы болгон Бурана мунарасы. Учурунда 40 метрге чейин болгон экен. Азыркы учурда болгону 24 гана метр урандысы калган. Ал эми бул мунара болсо, Ош облусундагы Өзгөн районунун ортосунда жайгашкан. Өзгөн архитектуралык эстелигине кирүүчү мунара. Бул мунара деле учурунда 40 метрди түзгөн, азыркы учурда 27 метрден ашык калган. Бул 3 күмбөз деле ушул Өзгөн архитектуралык курам
архитектуралык эстелигинин курамына кирген күмбөздөр. Демек, бул мунаралар кыргыз элинин баалуу мурасы. Анткени алар 11-12 кылымдардан бери сакталып келаткан улуу мурас деп эсептесек болот. Бул жерде, бул күмбөздүн ичинде ошол Караханилер доорунун падышаларынын сөөгү жашырылган дешет. Ал эми мунаралар болсо, ошол кезде азан айтуу үчүн, намаз окуу убактысын эскертүү максатында азан айтуу үчүн жана кароолчулук кылыш үчүн колдонулган деп айтышат. Мунаралардын ичинде эмне бар деген суроо бар. Эсибизде болсо, мунун ичинде жогоруга карай кеткен тепкич бар. Ал тепкич менен жогору карай чыгып, бул жеринен азан айтып кароолчулук кылышкан. Баалай билели, кийинки текстибиз нан тууралуу болгон. Себеп бышыктооч деген темадан кийин келгендиги үчүн биз бул тексттен мазмунун окуп чыккандан кийин грамматикалык тапшырма себеп бышыктоочторду тапканбыз. Айрым нанга тойгон кесирлик кылгандардын айынан журт жапа чеккен. Эмне кылган? Жапа чеккен. Эмне себептен? Кесирлик кылгандардын айынан. Себеп бышыктооч. Элибиздин башынан ачарчылык көп өткөн. Нан табам деп далай эр курман болгон. Эмне болгон? Курман болгон. Ким? Эр. Эмне себептен курман болгон? Нан табам деп белгиленген сөз себеп бышыктооч. Биздин акыркы текстибиз кыргыз эл акыны Эсенгул Ибраевдин Тилим менен улутмун деген ыры болгон. Бул ырды окуп чыкканбыз, үзүндүлөрүн жаттаганбыз жана идеясын талкуулаганбыз. Ал демек кыргыз тилинин улуулугун, кыргыз тилинин тунуктугун, сулуулугун даңктаган ырлардын бири. Анда балдар, тапшырма алгыла. Бул схемалар силерге тааныш. Сабакта иштегенбиз. Ушул тартиптеги, ушул схемага карап сүйлөмдөрдү түзөсүңөр жана аларды дептериңерге жазып, мага же болбосо башка лицейлердин окуучулары өзүңөрдүн мугалимдериңерге жибересиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.